Талас облысында туберкулез ооруканасы бар. Бияктабыз биз. Ошол боюнча маалыматыңыз барбы? Талас боюнча туберкулездин роддом салынды Талас боюнча. Жок, туберкулезный больница боюнча сурап атам эсизден. Ал боюнча азырдан маалымат жок менде. Ошо туберкулезный больница боюнча мен сизге айтып коеюн, маалыматыңыз жок болсо, маалымат берип коеюн сизге. Туберкулезный больница шаардын борборунан, мындайча айтканда, шаардын так түбүнөн орун алган, өзүнүн канализацияга кошулган эмес, септиги бар. Ошол эле туберкулезный больницанын так жанында 50 метр жетпей 9-мектеп орун алган. Ушул жерге мектеп, жаңы мектеп салынайын деп турат азыр кайрачы. Ошо туберкулезный больницадан чыккан, септиктен чыккан саркынды сууларды машина менен сордуруп алып барып, биопруд деген Таласта биопруд бар, очистительный сооружениянын жанында. Ошого алып барып, ачык алып барып төгүшөт. Ошол эле жерде ошо биопруд өйдө жакта жайгашкан. Ошондон бир аз эле 500 метр ылдыйлак жерде жаштык деген конушу орун алган. 500дөн ашык түтүн жашайт. Ошолор 6 метрден суу чыгарып алып, ошону ичишет. Бул биз үчүн эң чоң көйгөй болот келечекте. Ошол туберкулезный больницаны көчүрүү боюнча бир ишти колго алсаңыз жакшы болмок. Анан мо нипах вирусу боюнча азыр ар кандай маалыматтар чыгып атат, ушунун алдын алуу боюнча кандайдыр бир иштер жүрүп атабы бизде? Бул нипах боюнча азыркы учурда болгон алгоритм иш-чараларды биз алып баратабыз. Ошондой эле биз Казакстан, Өзбекстан менен кошмо мамлекеттер менен алардын алгоритмин карап биз да мындай маалымат менен алмашып атабыз. Эң биринчи учурда ошо биз Индиядан келип аткан студенттерди тосуп алып, жанагындай обследование өткөрүп атабыз. Андан тышкары урматтуу президенттин сөзү фондунан акча каражат кошумча бөлүп берди. Ар бир аэропортко, международный аэропортко жанагындай тепловизор, автоматический стационарный тепловизорларды орнотуп атабыз. Азыр анда тепловизор только Манас аэропортунда эле турат. Ошондой эле тепловизорларды Ошко, Тамчыга, Караколго жана башка ошо международный статус бар аэропортторго коебуз деп атабыз. Бул боюнча толук көзөмөлдүү ситуация, андай деле мындай коркунуч жок. Негизинде бул нипах жөнүндө биз официалдуу түрдө биз пресс-релиз бергенбиз. Андай жанагындай искусственно мындай проблеманы күчөтүп кереги жок да, биякта эми контролдоо, ал жанагындай ковидтикиндей воздушный капельный жукчудай оору эмес, бул эме да, мындай непосредственно физический контакт болгондон жугат. Бирок биз моюмда Индиядан келип аткан студенттерди биз толук көзөмөл менен алып атабыз, ал жак толугу менен иш-чаралар жүрүп атат. Каныбек Моңолдорович, региондордогу четки айылдарда бизде ФАП деп коет го, медициналык жардам берүүчү бөлүмдөр, ошо жерлерде дары-дармек менен аябай чоң көйгөйлөр бар. Ошо жерге бир кандайдыр бир шарт түзүп беришибиз керек да, биринчи керектелүүчү дары-дармектерди сата тургандай кылып бир жолдорун ачып беришибиз керек. Анткени аптекаларга барыш үчүн өтө алыс жерлерде жайгашкан. Рахмат сизге. Андан кийинки суроом меники, Арзымат Нуркулович. Талас облусу боюнча газификация долбоору барбы? Бул кайсы жыл ишке ашат? Негизи жакында боло турган нерсеби? Биздин элдерден келип аткан суроолорубузгачы так даана жооп берип койсоңуздар, эл деле түшүнөт. Ушундай график менен деп айтып койсок жакшы болмок да. Да, Медина Кайылбековна, бул Талас облусунун газдаштыруу боюнча биз азыр жоопкердиги полпред менен иштеп атабыз. Ал жерден ошол фонд бар турбайбы Талас облусунун? Ошол фонддун каржылоосу менен чогуу биргеликте жасагантабыз. Анткени биз жактан долбоор даярдалган 3,2 миллиард сомго Аманбаевадан Таласка чейин межпоселковый газопроводдун долбоору бар. Анан жолдон жана Кызыладыр, Талас деген дагы бир 9 калктуу пункт бар экен. Ошол боюнча долбоор бар. Бул жерден ошо ыйгарым өкүлчүлүгү менен чогуу каржылоо маселесин чечилүү болуп атат да. Ал жерден биз ошо жардам тарабынан жана долбоор иштерди берүүгө даярбыз. Бул жерден азыркы убакытта ушул 1,5 жылдан бери талкууланып келатат. Бул жерде каржылоо чечилсе эле башталат. Анткени ал жерде ресурс боюнча маселе жок. Кайсы жылдарга пландап атасыздар негизи өзүңүздөр? Ну, приблизительно. Бул эми 2030-жылга чейин маселе каралып атат азыркы убакытта. Түшүндүм. Рахмат. Фонд менен эртерээк маселе чечилип калса, эртерээк каралат да. Анткени жана Арзымат Нуркулович айткандай, бардык долбоорлоо иштери 26-жылдын ичинде болот. 27-28ге эгерде фонд менен акча каражаттын маселесин чечип турган болсок, эртерээк кирип калуу мүмкүн да. Медер Асановичке да менин суроом. Азыр бул Бишкек шаарында калдыктарды кайра иштете турган заводдор ишке кирип атат. Региондордо ушул жөнүндө кандайдыр бир иштер алып барылып атабы?
Медина Кайрылбековна, биз Бишкек шаарында биз таштандыларды башкарууну толук бойдон чечтик деп айтсак болот. Мына жогорудагы айтылган завод ишке түшүшү менен анан кийин кабарыңыздар бар, Ош шаары, Каракол шаары жана Балыкчы шаарына ушул эле завод курган компания менен келишимдер түзүлүп бүттү. Быйыл ал жака курулуп башталат. Андан башка региондордогу бүт таштандыларды башкарууну жакшыртуу боюнча иш аракеттер болуп жатат. Заводдорду курууну келечекте биз карайбыз сөзсүз. Бирок бизде Кыргызстанда таштандылардын стихиялык таштандылар көп. Аларды ирилештирүүнүн үстүндө жана баягы мыйзамдуу уюштуруу жагынын үстүндө иштеп жатабыз. Ага биз өнөктөштөрдөн келген каражаттар, донорлор аркылуу дагы программаларыбыз бар. Şu региондогу таштандыларды кайра иштетүү боюнча бул механизм кайсы жылдары ишке ашып калат деп ойлойсуз? Кайра иштетүү бул мына барыңыздар билесиздер, 25-жыл 1-январдан баштап утил сбор бизде кирди. Ошол утил сбордун алкагында азыр баягы сорттоочу компаниялардын өнүгүүсүнө жакшы өбөлгө түзүлдү. Биз утил сбордон түшкөн каражаттарга ошол утилизация кылуучу компанияларга ошол сортировочный заводдорду өнүктүрүүгө, аймактарда курууга дагы жакшы шарттар түзүп атабыз. Биз өлкөнүн кайсы аймагында болбосун сортировочный заводдорду курса, биз ошол утилизация кылгандан алар пайда көрөт, биз дагы акча төлөп беребиз мамлекет. Медина Кайрылбековна, бул маселе мындай да, бул бизнеске ыңгайлуу шарттарды түзгөн учурда ушул бизнес келет да ушул жака. Негизинен Медина Асанович айткан маселе жана утил сбор. Ошол компания салган компанияга ошого төлөнүп берет да акчасы. Бул биринчиден. Экинчиден жана күйгүзгөн таштандылардан чыккан энергияны кайра Минэнерго сатып алат. Бул экинчи эмеси да, бул бизнес процесстердин баары толугу менен рентабелдүү ишканага айланткандай толук шарттарды түзүп бердик. Ошонун айынан азыр жана салынып аткан заводдордун баары жан келип атат. Булар толугу менен ушул республикада болгон кичи орто шаарларды алып иштеткенге даяр. Ошон үчүн мен ойлойм, бул 27-28-дин ичинде бардыгы толугу менен камтып кетсек болот да. Анткени шарттар толугу менен түзүлдү. Бардык бизнес процесстер мындай өзүн актаган бизнес процесстерге айланган да. Данияр Жолдошевич, сиз бизнесмендер жөнүндө, инвестиция жөнүндө туура айтып атасыз. Биздин президентибиз Нуркожоевич инвесторлорго жакшы шарт түзүп берели дегенибиз менен азыркы күнгө чейин биз түзүп бере албай жатабыз. Көптөгөн инвесторлордун документтери бюрократиялык жолдор менен өзгөчө курулуш иштери жагында документтери негизи жок кармалып аткан бул эме кайрылуулар бар бизге. Андан кийин ошо мен сизге ошол сиздин сурооңузга кыскача жооп берейин, анткени чындап эле мындай проблема бар болчу. Азыр ушу урматтуу президентибиз тапшырмасы менен улуттук инвестиция тартуу агенттигине бирдиктүү терезе болот. Анын ыкмалары азыр положениялар толук менен иштеп чыгып атат. Ушул айдын мен ойлойм аягына чейин биз ал положенияны кабыл алабыз. Ошондо ар бир мамлекеттик орган ушу улуттук агенттикке 10 күнүн ичинде өзүнүн жообун кайтарып, эмне себептен, эмне жөбөлүү себептер боло турган болсо, отказ берип, же болбосо макулдугун бергенге толук убакыттардын баары кыскартылат жана бирдиктүү терезенин алкагында гана иш жүрүлөт. Тактоо үчүн менин 1 минутамды дагы кошуп койсоңуздар. Данияр Жолдошевич, биздин мына азыр уже айылда талаа иштери башталат. Менин коллегам Алишер Абибалиевич айтып кеткендей, уже жылуу жерлерде уже талаа иштери башталып атат да. Дыйкандарга Медина Кайрылбековна, мен кечирим сурайм, бирок сунуш берилген. 2 мүнөткө да 1 мүнөт кошуп 3 мүнөт болгон буга чейинки. Сунуш өткөн. Кааласаңыз процедурныйдан оюңузду аягына чыгарып алыңыз. 4-чү процедурный. Данияр Жолдошевич, дыйкандарга ушу айыл чарба министрлигине дыйкандардын нааразычылыгы абдан күчтүү. Анткени региондордо элдин баары дыйканчылык менен алектенишет, ошолорго багыт бере турган адам жок. Мына бүгүнкү күндө мен ушул убакка чейин айтып келатам, фасоль проблемасы Талас региону боюнчачы. Ошол нерсени чечип берели, же болбосо бир багыт беришибиз керек да. Быйыл суу тартыш болот. Сууну көп расходтобогон ушундай продукцияларды силер эгип сепсеңер болот. Ошонун сбытын биз таап жолго салып беребиз деп айтышыбыз керек. Анан ошондой эле суга суу маселелерин чечүү боюнча Талас областы боюнча кайсындай иштер алып барылып атат, кайсы каналдар кайсы убакта тазаланып бүтөт деген дагы маалыматты талап кылып атышат. Биз бере албай атабыз да, кандай иштер жүрүп атканын.
Анан ушул жерде отурат бүт кабинет министров, баарыңыздарга кайрылат элем. Бул элдин кайрылуусу. Региондо иштеп аткан өзүңөрдүн сотрудниктериңерге, кызматкерлериңерге эл менен иш алып баруудагы маданиятына көңүл буруп койсоңуздар. Карапайым элди кагып силкпей, түшүндүрүү иштерин жакшылап жүргүзүшсө. Рахмат.